gülüm anla kaldılar. Alınganlı keydi korkudet. Tokoyum boynu parasam Utandı gözü kanakta Alıstan gelgen adamları Biz ушул жөө туризмди өнүктүрөлү деп аракет кылып атабыз. Ушу Талас областында өткөндө өзүңөр жакшы билгендей Беш Таш өзөнүнөн Кара Коюн өзөнүнө ашып өткөнбүз. Анан бүгүн ушул Талас десе Токой эске келет го. Анан бизде уникалдуу мындай жайык Токой ушул Талас областында эле жайгашкан. Ошон үчүн биз ушул Токойдун ичинде дагы жөө жүрүш уюштуралы деп чечтик. Себеби көп бизге келген, чет өлкөдөн келген меймандар ушу Токойдун тарыхын билгиси келет. Токойдун уникалдуулугун уккусу келет, кандай болуп жаралган, Токойду бирөө отургузганбы же өзү пайда болгонбу деген сыяктуу. Анан бул жерден Токойдун тарыхын да айтып бергенче, Токойдун ичинен ушул Талас шаарынан баштасак 12 километр болот экен. Бул жерде 3-4 маршрут иштелип чыгат. Кудай буюрса мына биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен Талас областында кийинки 2026 жылы эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракеси бизде өтө турган болду. Эми ошонун алкагында бир топ чоң курулуштур иштери башталган турат. Алардын бир далайы ушул туризм багытын өнүктүргөнгө багытталган да. Анан жөн эле инфраструктураны түзүп тим болбостон биз ага чейин дагы ушул туристтерди акырындан бул жака келишин көбөйтүп, алар менен иш алып барып, маршруттарды коюп, ушул туризмдин өнүгүшүнө чоң бир шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүн биринчи жолу маршрутта өтүп атабыз. Анан акырындан ушул маршрутта өтүп кыдырып турсак, анан биз ошол жерге инфраструктурасын да коебуз да. То есть баягы эчтеке төшөбөйбүз, эчтеке жасабайбыз, бирок ушул таштанды таштачу жайларды, отуруп тамактануучу жайларды, мындай айтканда пикник кыла турчу жерлерди ушундай бир шарттары менен жакшынакай кылабыз. Анан ичине соответственно ушул тазалыкты карап, сактап жүрө турчу адамдарды дагы бекитебиз. Жол куйругу жайылып, талла бизге келгенде, табаны жерде тартылдап, кара болду тоодук, көмө көндү карсылдап, тал жидектей буйраган, чатка аякка чапкылап, көкүлүн көккө ыргытып, көдөктөй болгон туягын, көрүнгөн жерге булгутуп, ойноп кетчүн эммедей, осуңда батын чолготуп, маралдай болгон денесе, капара чаңга бөлөнүп, үстүндөгү жаш бала, ер кашында гүллөнүп, келе жата тайдырын кичи күйүп, чок болуп өрттөнүп кетчүн кот болуп. Караган көзгөн ишенбей байкуш энен каныкей, ошондо кайра эле салды топ. Үрүнү салып барасаң атаңдын көрүдүн ие. Келеге зорун кеткенде Kanıkey yaşım dökünce Kambakay bozoy baş doluri Abla